Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ушул бүгүн Чыңгыз Айтматовдун айкелинин астына Адахан Мадымаровдун колдоочулары атайын чогулуп отурушат. Азырда чогулуп жолугушууга келип тургандар көп болуп атышат. Бүгүн деген ушул Москва жергесиндеги иштеп жүргөн мекендештер Адахан Мадымаровго биздин сизге болгон ишеничибиз кетти деген пикирлер интернетке тарап атат. Аларга булар жооп катарында кайрылуу жасап, биз деген ошол Адахан Мадымаровду чындап колдойбуз, андай эч кандай каршы пикирлер бизде жок дегенин тастыктаганы жооп кайтаруу үчүн келиптир. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум, мекендештер, биз Москвадан кайрылып жатабыз сиздерге. Азыркы Адахан Кимсанбаевичке болуп жаткан каралоо, мигранттар Адахан Кимсанбаевичти колдобой калды деген бардык мигранттардын, ушул жакта убактылуу иштеп жүргөн адамдардын атынан сүйлөгөндөрдү бул эң туура эместик, жеткен пастык деп эсептелинет. Анткени бул жерде миңдеген, миллиондогон кишилер бар. Адахан Кимсанбаевичти тазалыгын, чынчылдыгын жана мамлекетти сүйүүчүлүктүн эң туу чокусунда жүрө турган адам катары көргөн. Биз Адахан Кимсанбаевичти мына ушул жакта жүргөн мигранттар колдойбуз и жолубуздан кайтпайбыз. Урматтуу кыргыз элим, мана мен ошол азыркы граница көйгөй болуп жаткан Лейлек районунан ошо Тажикстан менен болгон чек арадан болом. Ошол жерде канчалык элдеринин көйгөйүнү башкаларга караганда көбүрөөк эме кылабыз. Бирок ол жердеги неме кароололор болуп жатканы ол карандай эле калп. Мадымаровду ол каралаш боюнча эле иштетип жаткан немелер жогорто бийликтен болгон заказдар деп эле ойлойбуз. Бул жерде элдер такыр эле кошулбайт. Мнениясыга 100 караласа деле элдердин жүрөгү немелери бар бир Мадымаровду деп колдойбуз. Биз Мадымаровго ишенебиз. Бир гана келечекте Кыргызстанды Мадымаров гана алдыга алып чыга алат деген ишеним билдиребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мен акыркы маалыматтар боюнча Адахан Кимсанбаевичти каралап аткандыгы боюнча мен өз ой пикиримди айткым келди. Жакында алган маалыматтарды алсак, ошо бир 20-30 адамдын атынан бардык кайрылуулар болуптур. Биз Адахан Кимсанбаевичтин колдоочу элек депчи. Алар жалган калп эле маалымат да. Алар болбогор эле маалымат. Алар эч качан биздин арабызда андай болгон эмес. Бизде жүздөгөн группалар бар. Сураштырдык, эч качан ал Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары эмес. Биз Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары 100 миңде, 200 миң деп далилдери менен бар. Мына бланкалар менен даже көрсөтүп кое алабыз да. Анан кийин эле жок жерден эле келип бул каралай берген да болбойт. Мен айтат элем ошол каралап аткандарга аман болгула дейм да. Ошо тапканыңар бүгүн ошол кайрылуубуз дагы ошол багы бийликтеги кара мүртөздөргө айткым келет да. Ошондо каралооңор токтотпойсуңарбы? Ошону мен эмне абир табат элеңер? Биз Адахан Кимсанбаевич менен сыймыктанып келебиз. Силердин артыңардан Адахан Кимсанбаевичтин аброю дагы да өсүп келатат. Биз Адахан Кимсанбаевичтин артынан 100 миң деп, 200 миң деген колдоочулары далил. Буга биз далилдеп бергенге да кудуретибиз жетет. Мадымаров Адахан Кимсанбаевичти көп кароолой баштады.
бул кароолоо качан башталды? Бул именно анализдеп көрсөңөр, кайсы жерде Мадымаров Адакан Кимсанбаевдин электораты көп болсо, ошо жерге көбүрөөк басымдуулук кылып атышат. Айылдан Өзгөн район Курчап айылынан 2 аксакал чыгарды. Бир аксакал айылдан эмес экен. Экинчиси айыл өкмөтүнүн абасы болуп чыкты. Кийинкини карасаңар, мына Баткен район, Баткен областынын электораты күчтүү. Дайыма Мадымаров Адакан Кимсанбаевди колдоп келген, ошол жака басымдуулук кылды. Ал жерде чек араны неме кылып чыгарышты. Ал дагы аз келгенсип, бардыгы билишет. Эң чоң электораты сыртта жүргөн мекендештер болот. Эми бул жакка каралуу баштады. Мына биз өзүбүздүн атыбызды айтып, даже жүзүбүздү бекиткенибиз жок. Кечеки шпаргалкадагыларды карасаңар, ал жөн эле мындай же өзүнүн аты жөнүн айткан эмес, фамилиясын анан кийин инсалын коюп койгон, же өзүнүн жүзүн көрсөткөн жок. Ал мындайча айтканда бир строительный неме кирип деле андай кагазды турлап чыга беребиз. Ошондуктан мына бул ар кимибиздин жүзүбүз ачык мына жерде. Эгерде чындап бакында неме болсок, биз оппоненттерден өзүбүздүн жүзүбүздөрдү бекитпейбиз. Себеби биздики таза жол менен, эгерде идеологиялык тиреши болсо, аны жүзүбүздү бекитпей, бири-бириз менен ачык жол менен немалайлы. Себеби биз өзү ошол жолго кетип аткандан кийин мамлекетибиз таза болсун десек, демократиялык болук десек, анда давайте, андай кара жолго барбайлы, бүт баары ак менен бара берели. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен макул эмес улуттук кыймылынын мүчөсү боломун. Мен азыркы Адакан Мадымаровго болуп жаткан, карата болуп жаткан каралоого каршымын. Анткени бир топ биздин мекендештер биздин толук атыбыздан Адакан Мадымаровду кара адам, таза эмес адам катары чыгарып койду. Мен буга каршымын. Биз Москвада, Россияда мекендештерим болуп, биз Адакан Мадымаровду толук колдойбуз. Бизге окшогондор көп, бизге окшогондор миңдеген. Москвада, Россияда ушул жакта иштеп окуп жүрөбүз. Биз Адакан Мадымаровду колдойбуз. Анткени ал таза адам. Ал адам мен үчүн тазалыктын, ийгиликтин жана мамлекетке болгон сүйүүнүн, патриотизмдин белгиси болуп калган. Адакан Мадымаровга ишенич бар. Амансыңарбы, калай кыргыз калкым. Биз мына мигранттар Москвада ушунчалык ызы-чуу салып, биз макул эмеспиз. Биз элибизден, жерибизден алыс жүрөбүз. Биз качан элибизге барып, жерибизге барып, тууган уруктарыбыз менен бирге жашайбыз деп былтырдан бери ыйлап сыктап жүрөбүз. Мынакей жакындан бери Адакан Кимсанбаевдин каралап ушунчалык жаман сөздөргө түртүп атышканы биз эл үчүн деле, ушу биз мигранттар үчүн деле белгилүү болуп келатат. Биздин кыргыздарды ушунчалык басынтып тебелеп атасыңар. Көзүңөрдү ачкыла. Биз дагы ушинтип эле Россиялап жүрүп калбасак керек. Бизди ошо качан Кыргызстанга алып кетем, Кыргызстанды оңдойм деген адамдар үчүн биз дайыма жаныбызды үйрөп, ушунчалык кол сунуп келебиз. Адакан Кимсанбаевич биз үчүн, мигранттар үчүн, мигранттар эмес, убактылуу иштеп, убактылуу өз бала чакабызды багып жүргөн биз үчүн күйүп пышкан жакшы инсан, таза инсан. Биз Адакан Кимсанбаевичти оң колдоп колдойбуз. Адакан Кимсанбаевич биз үчүн аппак, туп-тунук, таптаза, акыл эстүү адам болсо, ошо Кимсанбаевичте болуш керек. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен кыймыл уюшулгандан бери, ошол адилетсиз шайлоо өткөндөн бери Мадымаровду колдоп келаткандар мына биз көшөгөнүн артында туруп, биздин атыбыздан сүйлөгөндөр кичине уялгыла деп эсептеп кетемин.